Салам достор, жаңы платформа бүгүн старт алды. Apple SDT деп аталат. Бул платформада биз веб тарифтер менен иштешебиз. Мен веб 1 тарифин алдым бул жерде. Веб 2 тарифи, веб 3, веб 4 тарифтерди аябай көп экен бул жерде. Бул жерде жаңыдан регистрация болгондон кийин биз $6 салабыз жана веб 1 тарифин сатып алабыз. Веб 1 тарифи могул жерден депозит деген жерден басып, ушул жерден USDT TRS-20 сетиндеги акчаны которобуз. Faucetpay'ден, Payeer'ден, Trust Wallet, Binance дейм да, Binance'да минималка $10 да. Trust Wallet, SafePal кошелокторунан, MetaMask кошелокторунан которсоңуздар болот да. Которгондон кийин бул жерде бир веб 1 тарифи ачылат. Бизге доступ берилет. Go to finish дегенди басып, күнүнө $1 акча таап иштейбиз. Мынакей балансыбыз $7 болуп калды. Эми бул $1 тапкан акчабызды дароо бул жерден чыгарып алсак болот. Ал үчүн бул жерге $1 деп жазабыз, бул жерге Tron адрес жазабыз. Мынакей достор, Tron адресимди копировать этип Binance биржасынан алып келдим. Бул жерге пароль жазабыз, бул жерге $1 жазып, confirm деген баскычты басабыз. Мынакей биздин баланс 0 болуп калды. $1 выводко коюлду. Бул тейн деген жерден реферальный ссылкабызды алсак болот. Реферальный программа боюнча 3 линиядан, биринчи линия, экинчи линия, үчүнчү линия, 3 линиядан сиздерге төлөп берет. Биринчи линиядан 10%, экинчи линиядан 3 ошондой процент, үчүнчү линиядан 2% сиздерге төлөп берет. Finance Record деген жерден биздин бул салган акчабыз, ал эми бул жерде турган биздин чыгарган акчабыздын историясын көрсөк болот. Жана ошондой эле муну главный экраныбызга чыгарып алсак болот, эртең дагы кирип задание аткарыш үчүн. Азыр болсо кошелегибизга келип түшкөнчү бүгүн текшерели. Бул жерде адамдардын акыркы жолу вывод жасап аткандары көрүнүп турат. Мынакей достор, Binance биржасына келип түштү. 1 минуттан ичинде эле келип түштү. Чындыгына без комиссия чыгат экен. Бирок мындай иштерде вложение кылган сайттарда, платформа, бүт бардык жерде риск бар. Риск деген бул ошол биз салган акчабызды эгерде бул биз салып аткан жерлер жабылып кете турган болсо, салган акчабыз чаралбай калабыз да, ошого даяр болсок, анан рисковать этип иштешибиз керек да. Эгер даяр эмес болсок, анда мындай сайттарга жылуу ойлогон жакшы. Балким рисковать этип биз салган акчадан да эселеп тапкан учурлар көп эле болот. Ошондуктан рисковать эткен адам чындыгында ийгиликтүү адамдардын катарында.